Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Кыргызстанда кайрадан 5 балга жеткен жер титирөө катталды. Алдыда бир адам сунонс болуңуздар. Ош шаарынын мэрине имам тамаша кылды. Окуучулардын чырык качан аяктайт? Ноокатта окуучу сабалып ооруканага түштү. Жер титирөө учурунда медайымдар наристелердин өмүрү менен күрөшкөн видеоролик Instagram желесинде 1 миллиард просмотр чогултту. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бардык медайымдар аман болушсун. Ноокатта окуучу сабалып ооруканага түштү. Ош облусунун Ноокат районунун Ынтымак айылында классташтары тарабынан сабалган мектеп окуучусу ооруканага түштү. Бул тууралуу Вести KG редакциясы жазды. Маалыматка караганда Кулатов атындагы мектептин 11-класстын окуучулары массалык мушташып анын кесепеттен бир окуучу катуу сабалган. Ал азыр ооруканада. Баланын атасы милицияга арыз жазган. Айтымында бул окуядан кийин анын уулу психикалык жактан жабыркай баштаган. Айдоочу жанына 2 киши отургузуп алган. Көлдө жүргүнчү такси айдоочусуна нааразычылыгын билдирди. Социалдык тармактын Исеналиев аттуу колдонуучусу таксинин айдоочусуна өзүнүн нааразычылыгын билдирип, видео таратты. Ал өз видеосунда айдоочу эреже бузуп, катуу айдап бара жатканын, алдыңкы орундукка 2 адамды, бирөөнү жаш баласы менен отургузуп алганын айтып көрсөткөн. Ал тиешелүү органдарга чара көрүп берүүнү өтүнгөн. Саламатсыздарбы? Мен 2 кичинекей кызым менен Караколдон Барсуконунун маршруткасына отурган көлдөн жетөгүздөн тартып жатам бул видеону. Анан келаткан таксист аябай машинаны катуу айдап, мен коркуп атканымдан майке сураныч, акырын айдаңызчы, коркуп атабыз десек, мен өзүмдүн билгенимди айдайм, билгениңди кылып ал деп ошентет. Анан болуп турганда биз билгениңизди айдасаңыз бизди Покровкадан түшүрүп коюңуз десем, мен Покровкадан мен сени түшүрө албайм. Акчаң уже кассага төлөнүп калган. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Кыргызстанда кайрадан жер титиреди. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги билдиргендей, 31 мартта Кыргызстанда жер титиреди. Алдын ала маалымат боюнча 31 март саат 13:25 Нарын облусунун аймагында күчү 4,5 магнитудасына жеткен жер титирөө катталды. Жер титирөө Бишкек шаарында да сезилди. Учурда сейсмология институту тактоо иштерин жүргүзүүдө. Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан президенттери жолукту. Жапаровдун сөзү. Кожен шаарында Нооруз майрамына арналган салтанаттуу иш-чаралардын алдында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Тажикстандын лидери Эмомали Рахмон, Өзбекстандын жетекчиси Шавкат Мирзиёевдер үч тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын президентинин маалымат кызматы кабарлады. Лидерлер учурашып, жогу сүрөткө түшкөндөн кийин сүйлөшүүлөрдү башташкан. Мамлекет башчылары регионалдык кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулап, ынак коңшулук мамилелерди чыңдоонун, инфратүзүмдүк экономикалык долбоорлорду белгилешип ишке ашырууну, ошондой эле региондун туристтик мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүнүн маанилүүлүгүн белгилешти. Жер титирөө учурунда наристелердин өмүрү үчүн күрөшкөн медайымдар. Мьянмада болгон күчтүү жер титирөө Юньян аймагынын
Жули шаарында да сезилген. Шаардык төрөтүүндө медайымдар жер титирөө учурунда жаңы төрөлгөн наристелердин өмүрү үчүн күрөшүшкөн. Жер титирөө абдан күтүлбөгөн жерден болду. Менде ойлонууга убакыт жок болчу. Бардыгы инстинкт боюнча ишке ашты. Баланын коопсуздугу маанилүү эле деп билдирген медайымдардын бири. Мьянмадагы күчтүү жер титирөө 1600дөн ашуун адамдын өмүрүн алып, көптөгөн имараттар урап калган. Беріп қойыңыздар мал жерден, біраз жылыңыздар. Жетекчибиз келіп атат. Алдыдан bir адам снос болуңуздар. Алдыда бир адам снос болуңуздар. Ош шаарынын мэрине имам тамаша кылды. Имам Шумкар Акматалы уулу Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевка тамаша иретинде кайрылды. Мэр учурда шаардагы мыйзамсыз курулуштарды активдүү түрдө сүрдүрүү менен алектенүүдө. Бул боюнча видео социалдык тармактарда тарады. Бир аз жылгыла. Жетекчибиз келе жатат. Алдыңкы жактан кимдир бирөө сүрдүрүлсүн деп айтты имам. Андан соң күлүп жиберди. Анын тамашасы айланасындагыларды жылмайткан. Беріп қойыңыздар мал жерден, біраз жылыңыздар. Жетекчибиз келіп атат. Алдыдан bir адам снос болуңуздар. Құдайым қызматыңызды қабыл қылсын. Бар болың. Бекем денсаулық берсін. Барыңызға шүкір.